Жалал Абадта жаңы төрөлгөн ымыркай 40 000 сомго бааланды. Милиция кызматкерлери ал наристени сатууга аракет кылган аялды аныктады. 41 жаштагы аял жаңы төрөлгөн наристесин сатууга мыйзамсыз документтерди даярдап жаткан. Ал Көкжаңак шаарынын тургуну болгон. Бул кылмышты жасоо аракети укук коргоо органдарына жеткен. Жыйынтыгында милиция кызматкерлери баланы сатып ала турган тарап болгон. Алар аялдан ымыркайды сатып алууга барып, аны 40 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүшкөн. Жыаттуу жаран жаңы төрөлгөн наристени сатууга мыйзамсыз документтерди даярдап жаткандыгы аныкталган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Жалал Абад облусу боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңсаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери, Жалал Абад шаардык ИИБинин кызматкерлери менен биргеликте ыкчам издөө аракетинин жыйынтыгында жаңы төрөлгөн наристе кыз болжолдуу 1 ай мурун жарыкка келген. Кылмыш фактысы катталган соң ал 8 ноябрда ооруканага тез жардам кызматы менен жеткирилген. Кечээ ара төрөлгөн балдар бөлүмүнө которулганын айтышат. Учурда абалы жана ден соолугу жакшы. Биздин божомол менен ушу 30 күн 25-30 күндүн аралыгындагындай да. Тамак ичиши жакшы, кошумча баягы искусственное питание деп коебуз, ошону тамак ичип атат. Күнүнө 70 грамм, бир ичкенде 70 граммдан ичип атат. Салмагы 4 килограмм 200, жынысы кыз. Азыркы күндө ден соолугу жакшы. Дарыгерлер жакынкы аралыкта наристе кызды кайрадан балдарды коргоо бөлүмүнө өткөрүп берүү алдында турат. Тергөө иштери аяктаганга чейин кыз социалдык коргоо башкармалыгынын көзөмөлүндө болот. Адам сатуу бул кылмыштын оор түрүнө кирет. Эгер ал аныкталса, сот камоо чечимин берет. Адистер бул жагдайдын алдын алууда. Мына ошондойлор болбоо үчүн, ошондой адам сатуу фактылары болбоо үчүн, жалпы эле турмуштук оор куралдарды болтуруу максатында бизде эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары бул бир эле балдарды коргоо бөлүмүнүн иши эмес, жалпы коомчулуктун иши. Адам сатуу кылмыштын эң оор түрүнө кирет экендигини түшүндүрүү бир гана биздин милдетибиз, бул жалпы коомчулуктун милдети. Мына ошон үчүн адам сатуу аракети болгон байкаган адамдар, байкаган коомчулуктун өкүлдөрү ким эле болсо, муну тиешелүү укук коргоо органдарына же балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына, то есть в данном случае бизге билдирсе, мына ошону алдын алуу боюнча, ошону токтотуп калуу боюнча иштерди жүргүзүшүбүз керек. Аталган факты жазык кодексинин 359 беренеси документтердин жасалмасы менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кийин бул иш 171 берене адам сатуу болуп өзгөртүлдү. Учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Бала сатууга аракет кылган учурлар өлкөдө буга чейин да катталган. Өткөн жылы Өзгөн шаарынын 23 жаштагы тургуну жана ага бала сатууга көмөктөшкөн мурда сот жообуна тартылган Ош шаарынын 45 жаштагы тургуну жаңы төрөлгөн ымыркайды 5000 акш долларына баалап содалашып жаткан учурда кармалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.